Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине кайрылуу. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой 4-октябрда Кыргыздын тарыхында болуп көрбөгөндөй административдик ресурстуу жана шайлоочулардын добушун сатып алуу терс көрүнүш иштери жүргөндүгүнөн мына революциялык ситуация болуп, Кыргыздын тарыхында дагы өтө начар тупик абалга келип калганыбыз өзүңүздөргө дагы белгилүү. Сиздердин мойнуңуздардагы азыр тезинен кабыл ала турган закон турат. Ошол закондо эмне үчүн биз конституцияны тебелеп биометрикалык паспорту жок кишилер шайлоого катышканга укук берген эмессиздерди. 447 миң адам мурунку үлгүдөгү паспорттары бүгүнкү күндө иштеп жатса дагы алар шайлоого укугунан ажыраган. Конституцияда жазылып турат. Ар бир адам шайлаганга жана шайланганга Кыргыздын жараны укуктуу деп. Сиздер мыйзам менен конституцияга карама каршы келген беренелерди кабыл алганга укугуңуздар жок. Бардыгы биздин башкы конституцияга шайкеш келиш керек. Ошол эле адамдардын паспорттары бүгүнкү күндө дагы иштеп атат. Мүмкүн дагы 2 жыл, 3 жыл мөөнөтү бардыр. Алар машина алабы, үй сатып алабы, үйлөнөбү жана башка граждандык укуктардын актыларын жасап атат. Биометрикалык паспорт керек, бирок кандай болсо мамлекеттин эсебинен алмаштыруу керек эле. Ошон үчүн бул беренедеги бул законду өзгөртүп коюңуздарды мен сиздерден суранам. Андан сырткары форма 2-ни жок кылуу керек. Сөзсүз түрдө шайлоо бизде тынч мыйзам чегинде өтсүн десеңиздер. Андан кийин уятыңыздар болсо, ошол биримдик, ошол мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиянын мүчөлөрү бул законго өзгөртүү киргизип атканда шайлоо мыйзамына тоскоолдук кылбай барып бериңиздер дагы 3 партия сөзсүз түрдө кийинки боло турган шайлоого катышканыңарга укугу жогун ушул мыйзамга толуктоо киргизип коюңуздар. Биз билебиз, ал 3 партияны жокко чыгарганга БШКнын укугу жок. Аны только сиздер эле жасай аласыздар. Элдин жүзүн карайбыз десеңиздер, абийириңиздерди сактап калабыз десеңиздер, ушул өзгөрүүлөрдү сөзсүз түрдө киргизип коюңуздар. Урматтоо менен Кубанычбек Исабеков.